Kalkan 2022 Atayın marşruğa dayar. Dinamo Şarşayev. Göktürk'ün memleketlik çıgaranı buzgandırın eskertip 5 metre alçıktagı ak tegerek sızık. Ekинчи iş-çarası oşol aymaqta hizmet ötüp жатқан iş-çaralaарын Özgürçe Kırdallar Ministerligi uyuşturat. Öldürүүнүн таасирин жайылтуу максатында Жашылдардын аймагында Жашылдар коңшу мамлекет Göktürk Aygay buyruğu boyunca götürün. Çevir atıratının başçısına Baştağılar. Karşı ular bök. Kırıkça malumatlar boyunca 30 Mart günü çevir atacağımız gelip gücünde teknikadan düşman kaybolmadı teknikalarının bulatılığına 31 Mart günü Göktürk'ün bütün Bana çok boyunca hareketleri görsetiliyordu. Alıp kettiğini ötünün. Kандай kabul aldın? Salamatçılar bu jokerler. Жаңы багыттар пайда болоруна ишенем. Террордук жана диний экстремисттик коркунучтардын жогорку деңгээлде сакталып турушу биздин өлкө бардык кошуна өлкөлөр менен тынчтык, ынак, биз күбө болгон иш-чарада коопсуздукту камсыздоонун түзүмдөрдүн айкалышы болуп саналат. Биз улуттук жана аймактык коопсуздукту камсыздоо үчүн бир катар күрөшүүнүн негизги шарттарынын бири мыйзамсыз командалык штабтык жана уюштуруучулук тактикалык кылдат иштин жыйынтыгы. Жана учкан байрактар. Мелдин кызматкерлери, давайте доложите обстановку, пожалуйста. Кандайдыр бир ашканаларды уюштуруп, тамактар болсо, атайын эне бала бөлүмдөр болот, аяктарга да жайгаштырган. Бар бүт мамлекетте издөөдө жүргөн адамдын Бул иштеген кандай? Алардын категориясы жок, посол галеты жок. Ну, маловато. Келгенсиңер эми дагы чыдаган жаныңар чыдап тургула. Эмки этап менен. Senin atın kim? Elkan. Günde güzel tamak koyuyoruz ya bugün. Кайерден келдиң? Саламатсыздарбы? Бүгүнкү Калкан 2022 атайын тактикалык машыгуусунун урматтуу катышуучулары, урматтуу меймандар. Бүгүнкү тактикалык машыгуу өз максаттарына жетти десем болот. Машыгуулардын жыйынтыгында өздүк курамдын чеберчилиги артып, ар кандай күч жана каражаттардын биргелешкен аракеттери жогорулап, коопсуздукту камсыздоо тутумун өркүндөтүү ишинде жаңы багыттар пайда болоруна ишенем. Өзүңүздөр билесиздер, азыркы замандын чакырыктары менен коркунучтары көп кырдуу жана аймактар аралык мүнөздө. Борбор Азия өлкөлөрүндөгү
айрыкча Ооганстандагы кырдаалга байланыштуу террордук жана диний экстремисттик коркунучтардын жогорку деңгээлде сакталып турушу өзгөчө кооптонууга алып келет. Бул коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштырууга багытталган эмиссарлардын жана согушчан топтордун өлкө аймагына кирип келүү ыктымалдыгы алардын жашыруун аракеттери менен шартталган. Бул өңүттөн алып караганда ар түрдүү коркунучтарга ыкчам жана тийиштүү жооп кайтарууга жөндөмдүү болгон улуттук коопсуздукту камсыздоо тутумун өнүктүрүүгө багытталган мамлекеттик деңгээлдеги иш-чаралардын комплексин ишке ашыруу зарыл. Эл аралык терроризмге каршы күрөшүүнүн негизги шарттарынын бири мыйзамсыз куралчан түзүмдөрдү күч менен басуу тажрыйбасы, радикалдуу күчтөрдү жана террордук көрүнүштөрдү алдын алуу саясатынын айкалышы болуп саналат. Биз коркунучтарды алдын алуу боюнча иш-аракеттерди бардык коңшу өлкөлөр менен биргеликте жүргүзүшүбүз керек деп эсептейбиз. Биздин өлкө бардык кошуна өлкөлөр менен тынычтык, ынак коңшулук саясатын жүргүзүп, региондогу туруктуулукту сактоо үчүн болгон күч аракетин жумшап келет. Укук коргоочулар менен атайын кызматтар эл аралык террордук уюмдардын мүчөлөрүн жана экстремисттик агымдардын жактоочуларын аныктоону жана зыянсыздаштырууну улантышууда. Бүгүнкү машыгуу ыкчам, маалыматтык, аналитикалык, командалык штабтык жана уюштуруучулук тактикалык кылдат иштин жыйынтыгы. Бул жерде өз ара тыгыз кызматташуу, ар тараптан камсыздоо тапшырмаларын так аткаруу маанилүү роль ойнойт. Машыгуулардын активдүү фазасы Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздугуна болгон бардык коркунучтарга карата адекваттуу жооп кайтаруу чараларын көрүүгө даярдыгыбызды тастыктайт. Бүгүнкү машыгууларда Кыргызстанда алгач ирет учкучсуз учуучу аппараттардын, көп максаттуу автоунаалардын жана курал-жарак менен техникалардын, дагы башка заманбап каражаттардын колдонулганын өзгөчө белгилейм. Буга чейин улуттук жана аймактык коопсуздукту камсыздоо үчүн бир катар чечимдерди кабыл алып, укук коргоо органдарынын, күч түзүмдөрүнүн дараметин кадыр эсе жогорулатууга тийиштүү тапшырмаларды берген элек. Биз күбө болгон иш-чарада коопсуздукту камсыздоонун, түзүмдөрдүн дараметин жогорулатуунун өнүгүү темпи байкалып турат. Бүгүнкүдөй атайын тактикалык машыгуулар мындан ары дагы ырааттуу түрдө өткөрүлүп турмакчы. Ата мекенибизде тынчтык болсун. Мекен коргоо чегинде турган ар бир жоокерге чың ден соолук, бекем эрк, ар намыс каалаймын.